Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Сиздин күнүңүз биз менен башталсын. Биз болсо бүгүн ушу кунг-фунун ар кандай стилдерин, кандай куралдары бар экенин сизге көрсөтүп кетебиз. Анан ошондой эле ар кандай көнүгүүлөрдү жасайбыз. Бүгүн болсо биз чан-цюань стилиндеги ушундай таяк менен жасайбыз. Негизинде бул стилинде таякчасы сиз азыр байкап көргөндөй эле кичине ичкерээк келет. Анан адамдын боюна караганда кичине мындай кандай десем, кичине узунураак болот да. Эми болсо азыр биринчи көнүгүүбүздү жасайлы. Азыр биринчи көнүгүүбүз, азыр таякчаны кармайбыз. Анан таякчаны бир башынан аркы башына чейин акырындап сыймалап көнүгүүнү жасайбыз. Азыр баштадык. 1, 2, эдил менен карап чогуу жасай бериңиздер. Бул көнүгүү эң негизгиси ушу таяк менен көнүгүүнү кылып атканда таякты кандай десем, сезүүгө жардам берет да. Ошон үчүн биз болсо бир башына чейин ушул акырын кыймылды жасап атабыз. Эми болсо биз экинчи көнүгүүгө өтөбүз. Азыр болсо эдил сизге көрсөтөт кандай кармайбыз. Всё, азыр болсо мындай кармайбыз. Кол бутубузду кичине чогуу койбойбуз. Чыканагыбыз ылдыйды карайт. Азыр биз менен чогуу баштайбыз. Ар бир 1, 2, 3, 4. Дагы бир жолу. Бул көнүгүүнү кылып атканда кунуп коюңуз. Бул болсо көз карашыбыз ошо таяктын аягында болуш керек. Азыркы көнүгүүнү биз жасаганда кунуп коюп кетейин. Бул көнүгүүнү жасаганда көбүнчөсү ийин бычактарыбыз жакшы иштейт, жанакы көкүрөк омурткабыз жакшы калыбына келет. Ошол көнүгүүнү мындай таякты болсо акырындап тапсаңыз болот. Эгерде жок болсо жана айтып кеткендей эле кадимки эле кичинекей өөлүгүбүз бар, ошо өөлүк менен акырындап жасасаңыздар болот. Эми болсо ушул көнүгүүнү дагы башка позицияда кандай жасоону дагы көрсөтөбүз. Биздин бутубуз дагы бул көнүгүүгө жана кошулсун. Азыр болсо гунбу стойкасында, жаачы стойкасында чогуу жасайбыз. Артка келебиз. Эми биякта карап туруп, биякта карайбыз, биякта карап, стойка гунбасына биякка, анан биякка бурулуп жасайбыз. Баштайбыз. Азыр мындай турабыз, мындай карайбыз эмеге. Баштадык. Бир жакка, эки жакка. 1, 2, артка жакка. 1, 2, 1, 2. Биз ушул чан-цюань стилинде сизге таяк менен негизги көнүгүүлөрдү көрсөттүк. Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө күнүңүздөр жакшы өтсүн, аман болуңуздар, саламатта калыңыздар.